Урматтуу теле көрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен деп, бүгүн биздин куттуу студиябызга коноктор келип калды. Тааныштырып өтөйүн. Нарын областына караштуу Кочкор районунун Молдобасан Мусулманкулов атындагы балдар искусство мектебинин мугалими Исакова Нургүл жана анын окуучулары келип отурат. Саламатсызбы эже, кош келипсиз. Атайын ушул Нарындан бери келиптирсиздер. Эртең мененки таң негизи кандай башталды? Жакшы келип алдык. Жакшы келип алдыңыздарбы? Ошол жалпы эле азыр баягы балдар менен иштөө жөнүндө айтсаңыз, дели ушул искусство мектебинде канча жылдан бери жетекчи болуп жүрөсүз? Искусство мектебинде мен 20 жылдан бери жетекчи болуп жүрөм. Балдар менен иштеш жакшы. Оору дагы бар, жеңили да бар дегендей жакшы. Бир гана балдар менен иштөөдө мисалы үчүн азыр колдоруна баягы комузду кармап отурбайбы? Анан кийин комуздон башка дагы иримдер барбы? Бар. Бизде аккордеон бар, фортепиано бар, кылгыяк деген инструменттер бар. Бардыгы бар. Азыр дагы биз кайсы балдар күүлөрдү ойноп берейин деп турат? Биз азыр Айдаралынын Көйрөңгүүсү деген күүсүн ойноп берсек. Алгач ошону. Кана балдар? Булар азыр ошондо, булар деле класс болуп бөлүнүшөт, Класс болуп бөлүнөт. Канчанчы класстын балдары? 3-класс, 4-класс, 5-класс ар кандай. Келиңиздер анда. Эртең мененки бул жака негизи баягы түз эфирге атайын тандалып алынып келген балдар болсо керек, менин оюмча. Ал негизи ушул искусство мектебинде канча окуучу окуйт азыркы учурда? Искусство мектебинде бизде 400 жакын окуучу окуйт. Биздин школ чоң, ошолордун арасынан менин классымдын арасында ушу класс бөлүнүп, анан ушундай чоң ансамбль эмен алып келдим да, старший ансамбль депчи. Негизи канча жаштан баштап кабыл алып баштайсыздар? Биз негизи 3-класстан өйдө кабыл алабыз. 3-класстан өйдө. Өздөрүнүн мындай кененирээк айтып берсеңиз, мисалы шык жөндөмүнө, мисалы каалоочулар болсо деле шык жөндөмүнө карап кабыл аласыздарбы же атайын мисалы бирөө эле сүйлөшүү аркылуу киргизеби? Жок, биз деген атайын кадимкидей текшерип, шыгына карап, слух, ритмди текшерип алабыз. Жаныңыздагы мырза дагы мен ырдайт элем деп келип отурат. Бул дагы сиздин окуучуңуз, Бул дагы. Жок, мен ырдан бербейм, мен жалаң комуздан. Эмеси Асылбек агай деген бар. Агайыбыз кичине келбей калды.
Кош келдиң. Бизге бүгүн атайын жагымдуу чыгарма аткарайын деп келип калыпсың. Кайсыл ырды ырдап бересиң? Замирбек Күшөнбаев атабыз иштеп чыккан Гүзел кыз аттуу чыгармасы. Албеков Жакшылык, Албеков Жакшылыктын аткармасында жагымдуу чыгарма болсун. Har kim aytat bilgenin, akılına tüygönün, aşık bir bolup jet albay, arasat günde жүргөнүн. Men dagın aytıp bereyin, aşıklıktan biri sabak, dak saldığımız жүрөккө, dardizler güzel aktamak. Ürdülü jaştın işeken, küsödüm süyü çarvagın, aman açanğa belektep, aşıklık gülün karmadım, an şol güldü berişke men güzeldin izlep argamın. Bulaktan görüp çak düştüm men bulbuldaya basalgamın. Бәле. Kördüm dala yurunu, keştim dayran ulunu, izlep bir geldim güzel kız, ışkıdar sendey sulunu. Tanıbaysın sen beni, tarpe kılat el seni, tanışalı şul жерден ha, tertipli güzel gel berre. Kıylanı gördüm kıdırıp, kara su menen çarbaktan, kaş kirpigi tөгülüp, karasan kumar tarkatkan, gögürük güngört koyuba, gök yıldızın bir sanatkan. Janada göbün görmük mü men jara algan bolsam gana can. Kalkanыңдан kanыңdan, kaykalap bütkön dalыңdan, bezelengen belingden, ha beş dalda börgün çaçыңdan. Çaçın göldün doygamışı, özüң üstü surasam, büjürmön elдің kalısı. Suragandın sebebi, süybey kişi gelebi, sıpayının jayını, bilbey kişi gelebi. Sıyada bolso kulak salı, zarımdın ukkun gülüm dal, gerek bolso güzel kısa, görü turgan bir günüm dal. Karangıda yol bassan, çırağın bolup jüröyün, kayda varsan janыңda, çönağın bolup jüröyün. Günügö gelip su algan men bulağın bolup jüröyün. Yaşırбастан açık ayt, emne bolsoň oyuңda, жүрөгүнөн илинген tutkунуң men torungda. Sıylasаңdan özüң bil, kıynasаңdan özüң bil, ey, taqdırım senin kolunda. Бәле Азаматсың. Эжеке айтсаңыз, ошол баягы ийримдин ачылганына эле сиз өзүңүз эле 20 жыл болуптур иштегениңизге, анан 20 жылдын ичинде кандай баягы инсандарды тарбиялап чыгардыңыз? Баягы атактуулар дегендей барбы, мисалы үчүн 20 жыл ичинде? Эми Комуз тарабынан болобу, же болбосо аккордеон болобу, кайсыл ийримден? бар эми бизден жакшы атактуу мугалимдердин окуучулары чоң эмеде окуп атышат, иштеп атышат. Өзүмдүкүнөн болсо жакшы бүтүрүүчүлөр көп эле болду, бирок ушул музыка тармагына мындай кетишкен жок да. Негизги талаптары кайсыл, мисалы үчүн? Талаптары ошол музыка жагы жакшы эле. Негизи. Мисалы үчүн сынактарга катышабы окуучулар? Катышып ушул алдыңкы орундарга алып келип жүрүшүп, ийгиликтүү болуп жетишип, ушул даражага жетип отурабыз. Жакшы. Сынактарда кайсыл сынактарга катыштыңыздар? Бизде деген Нарын областында жаш таланттар сынактары болуп турат. Ар бир жай мезгилинде, жазында. Ошого катышып, алдыңкы орундарга ээ болуп келип атабыз. Мисалы үчүн областтык сынактарда катышып жүрөсүздөрбү? Катышып жүрөбүз. Экинчи чаралар боюнча көп эле келип кетип атабыз. Ушу шаар ичине келип катышып кетип атабыз. Жакында эле түрк бир эме ачылган. Ошондон бизде экинчи орунду алып келди Асема деген кызыбыз. Онлайн түрүндө. Ошо онлайн деп калбадыңызбы? Ошо пандемия шартында окуучуларга онлайн түрдө эле сабак бердиңиз. Сабак бердик. Иш-чаралар ошондо деле сынактар өткөрүлдү. Ошондо деле сынактар өткөрүлүп, мына ошол Асема деген кызыбыз экинчи орунду алып. Азыркы аткара турган кийинки күнүңүздөр кандай аталат? Ибарат көзү деп аталат. Карамолдо Розов. Келиңиздер анда Ибарат көзүнө кезек берели.
Эжеге айтсаңыз, ушул мугалим өмөлүү дарак дейт эмеспи? Деги эле ушул балдар СКСОсунда канча мугалим эмгек кылат? Бизде 35 мугалим эмгектенебиз. Ар кайсы иринде? Ар кайсы иринде. Негизи комузда мисалы канча мугалим бар? Бизде комузда 9 мугалим бар. 9 мугалим бар. Мисалы үчүн, азыр мен ибадат күүсү дедиңиз. Ушул күүгө канча убакыт кетти? Биздики 1 жылдай кетип калды. Бир жыл. Жалпысынан канча күү үйрөттүңүз ошондо? Биз 1 класстан баштап бери канча? 30га жакын. 30га жакын. Азаматсыздар, негизи баягы бир күн эле чыгарыш өтө оор. Аны аябай чыгарыш керек да. Ар бир бала менен иштеш керек. Күнүн эмесине жеткириш керек, деңгээлине, образга түшүрүш керек. Дагы көп иштер бизде. Күнүн башы камбаркан дейт го. Алгач эле биринчи камбаркандан баштасаңыздар керек, мен оюмча. Жок, пока камбаркан индивидуальный окуучулар ойноп атат камбарканды. А так ансамбльге эми баштайлы деп атабыз. Кел, жакшылык. Анда сен ырдабасаң, бизде телекөрүүчүлөрүбүз урушалы деп турат. Жагымды чыгарма аткарып бересиң. Азыр эмне деген чыгарма аткарып бересиң? Энекем, Асанкалы Керимбаевдин оголуна жазылган. Бали. Бали. Жакшылык, сен өзүң кайсы класстын окуучусуң? Каякта окуйсуң? 6-класстын окуучусуң. Ишеналы Арабаев атындагы. Ишеналы Арабаев атындагы. Нарын областына караштуу, Ишеналы Арабаев атындагы. Анан ушул комузду кармап калышыңдын себеби эмнеде болду? Себеби негизи атамдын таятасы мындай акын, обончу болгон экен. Ошого себеп деп ойлойм. Комузду кармап ырдап калды. Мисалы үчүн бул балдар деле күү чертип атпайбы? Анан кийин сенин ырчы болуп калышыңа ким себепчи болду деген суроодо? Атам. Атаң себепчи болду эң башкысы. Ырчы болгон сага жагат. Келечекте чоңойгондо дагы ырчы болоюн деген бир максатың бар, Ооба. Келиң санда эжеке, биз болсо уланталы. Баягы комузду деле кийинки күүгө даярдаш деле бир аз оорго турат да. Анан кийин азыркы күү кандай эмне деп аталат? Азыркы күүсү Атай Огомаевдин Маш Ботой деген күүсү. Эми окуучулар азыр өздөрү жагы күүлөп эме кылып атышат. Азыр эми мындай күүлөп деле алсаңар болот. Марш Ботой, Үстүн түшүргүлө.
Негизи биринчи комузга өзүңүздөр даярдап бересиздер. Өзүбүз биринчи ноталарды үйрөтүп баштап, анан кичинеден күүлөрдү берип баштап, андан кийин анан экинчи, үчүнчү класстан өйдө анан эмеге күүлөткөнгө өтүп баштайбыз да. Мисалы үчүн бул баладай болуп ырдаш үчүн биринчи күүдөн башташ керекпи же мисалы адамда слух деген болот го. Анан слухтап эле мен чертип кете берем дегендер да болот. Бул негизи туурабы же сөзсүз түрдө күү менен баштап анан кийин жок, бизде эми тубаса таланттар болуп калат да, алар өздөрү ушуну чертип эметип кетсе болот. А негизи ушундай ырдайм деген балдарды тоже биз дагы слух ритмдерди текшерип алабыз. Анан агайы постановканы коет, распевка жазап, анан ошо боюнча анан ырларды берип башташат. Биз дагы ошондой эле. Мисалы үчүн эми ырлар дегенде деле баягы көлөмү азыраак же болбосо жаш балдарга ылайыктуу ырлардан башташаңыздар керек. Ооба, биринчи ошо кичине эме кылып туруп, анан балдарды уже чоң эмелерге баштайбыз да, даярдап. Кийинки күүңүздөр даяр болсо анда чертип берели. Азаматсыздар. Ибадат көсүн эле бир жылда үйрөнүп турсуздар, бул күнү айтпай эле коеюн, 2-3 жылда үйрөнсөңүздөр керек. Чындыгында бул азыр окуучулардын дагы ата-энелери көрүп сыймыктанып отурса керек. Сиз дагы өзүңүздүн үйрөткөн күлөрүңүздү көрүп сыймыктанып отурасыз дегендей. Сиз үчүн эми сыймык болсо керек, Жалпысынан эле баягы биз атайын Нарын жергесинен бери ушул Элтир мамлекеттик телеканалынын Кутман таң көрсөтүүсүнө келгениңиздерге чоң рахмат. Эми эжеке биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, анда сизге эркин микрофон берели. Сиздин жамаатыңыздарга чоң рахмат. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Жалпы эле Кыргызстаныма тынччылык каалайм. Окуучуларыма рахмат, энатама рахмат, үй бүлөмө салам жолдойм, апама дегендей, бир туугандарыма, жалпы эле мени тааныган кыргыз элиме. Сиздер дагы салам жолдойсуздарбы? Салам жолдоп койгула, учурдан пайдаланып ата-энеңерге. Мынакей бизде бүгүн конокто атайын Нарын жергесинен бери келип отурган окуучулар ата-энесине салам жолдой турматтуу телекөрүүчүлөр. А биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.